Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Силер менен кыргыз адабияты сабагынан жолугуп олтурганыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев алып барамын. Бул видео сабакты көргөнчө биздин баракчабызга катталып, өзүңүздүн сунуш пикир, суроолоруңуздарды комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Кыргыз адабияты сабагынан эң алгачкы биринчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен биргеликте кыргыз адабияты сабагына киришүү, анын ичинде китеп жана адам деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Жашоодо ар бир адамдын, ар бир иш-аракеттин өзүнүн максаты болот. Демек биздин бүгүнкү сабагыбыздын да өзүнө тиешелүү болгон максаттары бар. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер китеп жана анын басып өткөн мезгилдери менен таанышасыңар. Адабият деген сөздүн келип чыгышы жана анын маанисин билесиңер. Кыргыз адабияты сабагынын адам баласынын жашоосундагы ордун байкайсыңар. Урматтуу окуучулар, силер жайкы каникул мезгилинде кандай китептерди окуп чыктыңар? Ошол китеп эмнеси менен силерге жакты же жакпады? Ал китептин автору ким? Китептеги кандай окуялар силердин эсиңерде калды? Эгерде бул суроолорго жакшы жооп берген болсоңор, анда эң сонун биз сабагыбызды андан ары улантабыз. Адамзаттын тарыхында китеп дароо эле ушул силер кармап тургандай абалда боло калган жок. Китептин тарыхы узак. Адегенде китепта болгон эмес. Китеп болуш үчүн жазуу болушу керек. Бирөөлөр жазып, анан аны башкалар окуй билиши керек. Алгач сүрөт жазуулары пайда болгон. Айрым элдерде тамгаларды ылайга жазып, анан аны кургатып, катырып коюп, ошолорду окуп, азыркы китеп сыяктуу пайдаланган. Папирус деген өсүмдүктү кагаз ордуна колдонгон доорлор да тарых барактарында жазылып калган. Кытайда биздин заманга чейинки 16-11 кылымдарда иероглиф жазууларын ойлоп табышкан. Адегенде аларды таш бакалардын таш тонуна, жаныбарлардын терисине, дарактардын кабыгына жазган. Кийин бамбук дарактарынын сөңгөгүнө, жибекке жазууну ойлоп тапкан. Жазууда дарактардын ширелерин пайдаланышкан. Биздин заманга чейинки 3-кылымда тушту ойлоп таап, аны менен жазган. Ата-бабаларыбызда таш бетине жазгандыгы маалым. Ал эстеликтер Орхон эни сайда, Таласта, Кочкордо азыркы күнгө чейин сакталып келет. Алар жылмакай таштарды таап, ошого чегип, ар кандай окуяларды жазып калтырган. 1-кылымда Кытайда кагаздын ойлоп табылышы менен жазуу маданиятын өнүктүрүүгө жакшы жол ачылган. Кагазга жазуу кыйла ыңгайлуу да, туурабы? Бара-бара китеп басуунун сырлары өздөштүрүлгөн. Байыркы доордо эле Александрияда дүйнөдөгү эң бай китепкана түзүлгөн. Мында кол менен жазылган 700 миңге чейинки китептер орун алган. Кийин жазуу жана китеп басуу өндүрүшү басмаканалар ачылган. Адамдар бири-бирине айта турган ойлорун, кийинки муундарга калтырар сөздөрүн жазып, аларды китеп кылып чыгарышкан. Андыктан да кул ээсиби, феодалбы, ханбы, падышабы, диктаторбу, кимиси болбосун жанына акыл кошчуларын алып жүргөн жана эч бир байлыгын аябай талим тарбия берүүчү китептерди жаздырган. Алыс жактардан китептерди алып келип өз элине тараткан. Жусуп Баласагындын Кут алчу билим китеби дал ушундай жаштарга насаат берүү максатында колдонулган. Жусуп Баласагын мындан 1000 жылдай мурун азыркы Токмок шаарына жакын Баласагын, дагы бир аты Күз Ордо деген шаарда туулган. Жазган китебин Кашкардын башкаруучусу Арстан хандын небереси Али Хасандын уулу Табгач Караханга тартууга берсе, ал бул сыйга аябай ыраазы болуп, Жусупту сарай кызматына алып, хас хажип мансабын ыйгарат. Жусуп Баласагын ошол китептеги тарбиялоо тууралуу, кандай кылганда жакшы адам болуу керектиги жөнүндө пикирлерди, албетте элден алып, өзүнчө ыраттуу кылып жазып чыккан. Азыркы учурда дүйнөдө 130 миллиондон ашык аталыштагы китептер бар деп божомолдонот. Алар адабий көркөм, саясий, илимий жана башка китептер. Булардын ичинен биз сөз кылчу адабий көркөм китептер адамдарды аруу жолго баштоо үчүн, аларды тарбиялоо үчүн, окуганда кубанып, кайгырып, ызалантып,
күлдүрүп жана башка ар кыл сезимдерин чыгаруу үчүн окурманга кызмат кылат. Жазуучу Чыңгыз Айтматов мындай дейт: Бала кезде Мухтар Ауезовдун китептери менен кезигип, өмүргө тете аруланганым эсимде. Шолоховдун романдарына муйганымды да унута албайм. Ошондо мен сөздүн өз кенчи болоорун биринчи ирет түшүндүм жана жан дүйнөм менен сездим. Жазуучулук өнөрдүн азгырыгы ушунчалык белем кагазга тизилген сөздөрдүн ар бирин аңтарып, ары жагында катылган сырдуу күчтү көргүм келчү. Мына ушундай китепке берилип окуп, жан дүйнөсүн байыткан үчүн ал аалам аралаган айтылуу чыгармаларын жаратты. Китеп адашканда жол көрсөткөн шамчырак. Ал кишинин башына мүшкүл түшкөндө аны уnuttуруучу дары. Аны көп окуган адам кыянатчылыкка, абийирсиздикке бара албайт. Кыргыз элинин көрүнүктүү акыны Алыкул Осмонов мындай ыр саптарын жазат. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Мына ошондуктан балдар, китеп менен дос болгула. Ар дайым жаныңарда окуй турган, окуп жүргөн китептер болсун. Кымбаттуу окуучулар, силер экранда окуу китебиңердин 4-чү бетиндеги сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Мында атайын 2 катар менен жайгаштырылган сүрөттөрдүн ирети турат. Байкаган болсоңор, мында жазуунун жана китептин басып өткөн жолдору чагылдырылды. Эң алгачкы мезгилдерде адамдар таштарга жазып, дубалдарга жазып, ар кандай дарактардын кабыктарына жазган болсо, ал эми улам заман өзгөрүп, улам заман өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндө биз китептерди, жазууларды ар кандай түрдүү технологиялардын жардамы менен жүргүзүп келебиз. Ал тургай дүйнөнүн көптөгөн бөлүктөрүндө китепке арналып тургузулган бир канча эстеликтерди көрүүгө болот. Силер көрүп турган бул китептердин топтомунан турган эстелик Германиянын Берлин шаарынан орун алган. Урматтуу окуучулар, ойлоп көргүлөчү, эмне үчүн Германияда дал ушундай эстеликти тургузушкан? Мунун себеби эң жөнөкөй. Себеби Германия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү бир канча мамлекеттердин ичинен китеп окуу боюнча эң алдыңкы орунда турган мамлекет. Мындан сырткары, интернет булактарында дагы китепке арналып тургузулган бир канча эстеликтердин түрүн көрүүгө болот. Кымбаттуу окуучулар, 15-кылымдын 40-жылдары Европадан немис ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй китеп чыгаруучу станокту ойлоп тапкан. Мына ошондон кийин китеп дүйнөсүндө өзгөчө доор башталган. Ал эми кыргыз адабияты сабагын баштап жатып, адабият деген сөздүн чечмеленишин да айтып кетпесек болбос. Адабият сөзү араб тилинен алынып, бизче которгондо адеп, адептүүлүк деген маанини берет. Демек, адабияттагы ар кайсы жанрдагы чыгармалардын баары адам баласын адептүүлүккө тарбиялайт десек, жаңылышпайбыз. Андай болсо, бүгүнкү тема тууралуу бир аз ырастоолорду жүргүзсөк. Төмөнкү берилген суроолордун мазмунуна карап, анын туура же ката экендигин аныктайбыз. Тактап айтканда, ырастайбыз. Биринчи, А дегенде китеп басуу станогу табылган. Бул маалымат ката, себеби А дегенде адамдар таштардын бетине ар кандай дарактардын жалбырактарына жазып жүрүшкөн. Ал эми китеп басуу станогу 15-кылымга келип Иоганн Гутенберг тарабынан гана ойлоп табылган. Экинчи, компьютер китепти жеңип кетти. Эми китеп окулбайт. Бул пикирди биз ката деп эсептейбиз, себеби канчалык технология өнүкпөсүн, баары бир китептин орду башка. Ал ар дайым китеп сүйүүчү окурмандар тарабынан окула бермекчи. Таш бетиндеги жазуулар бир элден бир элге жиберилген. Бул маалымат силердин оюңарча кандай? Бул маалымат туура, себеби дал ошондой ыңгайсыздыктардын кесепетинен адамдар жазуунун,
Тагыраак айтканда, китептердин башка жеңил жолдорун ойлоп табышкан. Александрия китепканасын өрттөп жиберишкен. Бул маалымат дагы туура болуп эсептелинет. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта төмөнкү тартип боюнча дептериңерге жазуу ишин жүргүзгүлө. Эскертүү: жазуу ишин жазбай таштап коюу жарабайт. Андыктан сөзсүз түрдө төмөнкү иреттик боюнча маалыматтарды жазгыла. Биринчи, алгач бүгүнкү күндү жана теманы дептерибизге түшүрөбүз. Мисалы, аяк оона айынын 5-и, тема киришүү сабагы, китеп жана адам. Эскертүү: жазуу жумушун жүргүзүп жаткан учурда сөздөрдүн туура жазылуусуна көңүл бургула. Экинчи, биз сабакта сөз кылган ырастоолор таблицасын дептерибизге түшүрүп, тиешелүү болгон белгилерин коебуз. Үчүнчү, адабият деген сөз кайсыл тилден алынгандыгы жана кандай маанини берерин жазабыз. Мисалы, адабият сөзү араб тилинен алынып, бизче которгондо адеп, адептүүлүк деген маанини берет. Демек, адабияттагы ар кайсы жанрдагы чыгармалардын баары адам баласын адептүүлүккө тарбиялайт десек, жаңылышпайбыз. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, тыянак чыгара турган болсок, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер китеп жана анын басып өткөн мезгилдери менен тааныштыңар, адабият деген сөздүн келип чыгышы жана анын маанисин билдиңер, кыргыз адабияты сабагынын адам баласынын жашоосундагы ордун байкадыңар. Урматтуу окуучулар, андай болсо үй тапшырмасын жазуу дептерибизге жазып алабыз. Китептерден, гезит журналдардан же интернет булактарынан китеп боюнча ырларды таап, көркөм окуйбуз. Эскертүү: ырды көркөм окуганыңарды видеого түшүргүлө. Даяр болгон видеону WhatsApp тиркемеси аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жиберүүнү унутпагыла. Ушуну менен биздин эң алгачкы сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактарыбызда жолугушканча сак саламатта тургула демекчибиз.